мына жерде көрүп тургандай оюнчуктардын бул курама куржунун ичинде боло турган оюнчуктардын арасында ушул таш. Бакытбек Сатымбаев таш сувенирлерин жасоону колго алган. Айтымында бул идея улуттук оюндарды унутта калтырбоого, ошондой эле балдардын майда моторикасын өнүктүрүүгө өвүлгө. Азыркы учурда Нарын шаарындагы Ататүрк балдар бакчасына, Валерий Чкалов атындагы гимназиянын башталгыч класстарына 5 таш жамый оюндары ойнолуп жатат. Бул оюн үй бүлөнүн ынтымагын бекемдөөдө, улуттук мурасты жайылтууда дал ушул таш сувенирин бир айыл бир продукт долбооруна сунуштоодо. Ошону издеп, биз 4 жыл бою пандемиядан тартып тест өткөзүп, болгон Кыргызстан булуң бурчун кыдырып, мындан таласка эле бара элекпиз. Ошол иш-чараларды өткөзүп, жолу ушул тегерек столдорду өткөзүп, оюндарды өткөзүп, ярмаркаларга катышып, болгон фестивалдарга катышып келатабыз. Табигый жактан натуралдуу жана пайдалуу болуп эсептелет. Ал эми бул кадимки мармелад. Дүкөндө жайнап тургандардын айырмасы балдар үчүн кооптонбойсуң. Негизги курамын малина, чычыркана, карагат түзөт. Гүлзина Исенгулованын малина кыргызчасы даңгурайдан өндүргөн мармелады комиссия тарабынан жактырылды. Болгону уютулган калыбы мультфильмдеги белгилүү каармандардын сүрөттөрүн чагылдырса деген сунуш болду. Бул продукциянын өтүмдүүлүгүн шарттайт деп билдиришти. Biz 3 продукция менен келдик. Булар карагаттан жасалган, малинадан жана чычырканактан жасалган мармеладдар. Мармеладдар Нарын шартында өстүрүлгөн табигый жана таза мөмө жемиштерден жасалды. Бул мармеладдардын курамында, мисалы эгергиде карагат мармеладын алсак, курамында карагат, кумшекер, суу, желатин жана лимон кислотасы кошулган. Бул мармеладдардын адамга пайдалуулугу аябай көп. Анткени өзүңүздөр билгендей, мөмө жемиштерде витамин С көп. Андан тышкары дагы минералдар жана антиоксиданттар бар. Сатыбалды Нааматов атындагы Нарын мамлекеттик университетинин 3-курсунун студенти Асил Жолдошбекова дагы карагаттын, чычырканактан, балдан суусундук өндүргөн. Муну менен ал Россиянын Чебоксары шаарында өткөн сынакта алдыңкы орундарды жеңип алган. Ар бир суусундугу табигый кошулмалар менен жасалып, аны сатууга сунуштап жаткан учуру. Биринчиси чычырканак менен, андан кийин карагат менен, андан кийинкиси сары суу суусундугу жөн гана бал менен болуп. Алгач сары суу суусундугун биз чычырканак менен даярдаганбыз. Бул идея 2023-жылы келген. Мен университетте студентмин. Агайым менен сүйлөшүп отуруп, ошол өзүбүздүн аймакта кеңири таралган натуралдуу нак азыктан бир продукция ойлоп табалы дегенбиз. Сары суу суусундугун алдык, сыворотканы. Ага ошол өзүбүздүн аймактагы кеңири таралган таза чычырканакты алдык. Сок даярдадык. Бир айыл бир продукт долбоору Нарын облусунда илгерилетүү жана жайылтуу максатында Нарын шаарында жана райондордо техникалык жумушчу түзүлгөн. Ошондой эле 2026-жылга чейин иш-чаралар планы иштелип чыгып, иш алып барылып келүүдө. Азыркы учурда 632 продукт Кыргызстан боюнча өндүрүлгөн. 74 долбоор иштелип чыгып, өндүрүүчүлөр дагы талап кылынып жатат. For example, today's Hoy drink. Кыргызстан эле эмес, Өзбекстан, Казакстан, Тажикстан, башка өлкөлөр дагы кызыктар. Ушундай долбоор иштеп жатат деп. Ошол өлкөлөргө бул продукциялар таасир этүүдө. Ошондой эле өндүрүүчүлөргө дагы суроо талап бар. No material, we can develop so many products. Жергиликтүү коомчулуктун туруктуу ишине, жумуш орундарын түзүүгө, кирешелүү продукцияны өндүрүүгө жана эл аралык рыноктордо экспорттоого басым жасоо менен атталган долбоор алыскы Ат башы районунан келген Ат башы печеньясынын, Ачак айыңды айылдарынан карагат экстракт, упасынын жасалыш технологиясында дизайндарын Жайка эл аралык кызматташуу агенттиги жакындан бир топ жардамдарын көрсөтүп келишкен. Продукт өндүрүүчүлөр дагы өздөрү бул иштин ишке ашышына кызыктар. Ошондо 1 килограмм таза карагаттан 250-300 грамм карагат упасын алып атабыз. Бул карагат упасы эң башкысы экологически чистый продукт, биздин Нарында өндүрүлгөн карагаттардан. Бул порошокту сок жасап ичсе болот, кичинекей балдар айранга кошуп ичсе болот, кондитерский продукцияларга кошсо болот, тортко кошсо болот. 3 килограмм 200 грамм сапылордон
Жыйында Учкун айылында Сафлор майын өндүрүү сунушталды. Аталган май косметика өндүрүүдө, тамак ашта, малдын тоюттарында кеңири колдонулат. Ошондой эле жүрөк кан тамыр ооруларына, онкологиялык дартка шыпасы бар экени айтылды. Нарын бренд комитети тарабынан 8 өндүрүүчүнүн 13 продукциялары мыкты упайларга ээ болуп, сертификаттар тапшырылды. Наргиза Жумадил кызы, Шамен Болотбеков, Нарын жаңылыктары.